Урматтуу чакырылган сыйлуу коноктор, барыңыздар өз ордуңуздардан кетти ордоп турсаңыздар, азыр өкмөт үйүнөн дагы түз алып көргөзөт. Барыңыздар түз алып ошол жактан көрүп турсаңыздар. Сураныч, кетпей турсаңыздар. Президенттин штандартына Атay Көшпелдиге тапшырылды. Бул расмилерден кийин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жалпы Кыргызстан калкына кайрылуусун жолдоду. Итак, уважаемые телезрители, радиослушатели, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нурджан Жалдабекова сообщила, что Садыр Жапаров признан избранным главой страны, набрав 79,20% голосов избирателей. И мы сейчас видим, что автомобиль Садыра Жапарова подъехал к зданию Дома правительства. Урматтуу телебөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун унаасы өкмөт үйүнүн алдына келип токтоду. Аны Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов тосуп алып, азыр кызматтык бөлмөсүнө коштоп бара жатат. Белгилей кетели, урматтуу телебөрүүчүлөр, мындан ары Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат орду мурдагыдай жогорку